Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен сиздер менен Ош Прим телеканалынын жаргылчак берүүсүндө кайрадан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Анткени көптөгөн убактардан бери биз эс алууга байланыштуу сиздер менен көрүшө албай жаткан болчу элек. Эми мынтип кайрадан жумушубуз башталды жана жаргылчак программасында сиздер менен олуттуу темалардын үстүндө талкуулааны киришип турган чагыбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Ооба, кесиптешим айткандай, бүгүн биз дагы бир орчундуу теманы алып чыкканбыз. Түзөбодо сиздер менен акыркы учурдагы табият кырсыктарынын кесепеттерин талкуулайбыз. Ал үчүн сиздер даярдаган, кесиптешим экөөбүз даярдаган суроолорго жооп берүү үчүн бизге Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калыптуу жана аймактык коргоо бөлүмүнүн башчысы Эрнест Дыйканбаев агайыбыз келген. Кудай буюрса, 1 саат бою түзөбодо суроолорго түз жооп берет деген ойдобуз. Бирге болобуз, буюрса. Эрнест агай, алгач эле ушул бир телекөрүүчүлөр менен бир амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу Ош Примдин журналисттери, урматтуу кыргыз эли. Бардыгыңыздарга биринчи очередь бул тынччылыкты каалайбыз. Бардыгыңыздарга ушу тынччылыктын артынан кубанычты каалайбыз. Рахмат. Негизи урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу баса белгилеп кетели, биз түз эфирде отурган чагыбыз. Эгерде биз менен байланышка чыгып сурооңуздарды узаткыңыздар келе турган болсо, 0551 менен 370077 деген телефондор сиздердин кызматыңыздарда. Сурооңуздарды узатсаңыздар болот жана биз так жооп алып бергенге аракет кылмакчыбыз. Мындан сырткары бизди көрө албай жаткан жакындарыңыздар болсо дагы айтыңыздар. Ош Прим КЖ сайты бүгүнкү күндө жигердүү иштеп атат. Мына ошол жерде түз обо деген бөлүкчө бар. Аны басса биз онлайн түрүндө дагы алар менен учурашабыз. Агай, негизинде акыркы учурларда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин иши же болбосо ушул тармактын кызматкерлери мындай бир коомчулуктун алдында мындай ишин көргөзүп, дараметин көргөзүп жатат да. Негизинде өлкө аймагында дейбизби, жалпысынан канча быйылкы жылы эле канча өзгөчө кырдаал катталды, анын кесепеттери кандай болду? Канча чыгым алып келди бизге? Туура айтасыз. Өзгөчө кырдаалдар акыркы учурда бир канча негиздердин негизинде, аспекттердин негизинде көбөйүүдө. Анткени азыр адам саны көбөйдү, технология өсүүдө, промышленность өсүүдө. Биз адамдардын элдин айлана чөйрөгө токойго болгон мамилесинин кайра өзүбүзгө болгон терс кайтарымы дагы өсүүдө. Ошонун негизинде жылдан жылга өзгөчө кырдаалдардын түрү дагы, саны дагы көбөйүүдө. Мына быйылкы жылы бул өзгөчө мындай ушерп көп болгон, өзгөчө мындай өлүм житим көп болгон жылдардын бири болуп башталды. Быйылкы жылдын башынан баштап 232 өзгөчө кырдаалдар болуп өттү. Өлкө аймагында. Анын негизинде бүгүнкү күнгө бул 100 адамдын өлүмүнө алып келди. Материалдык ушерп 336 миллион 930 миң сомду түздү бүгүнкү күндө. Азыр болгону али жылдын 1/4 бөлүгү гана болуп өттү. Дагы жылдын этегине чейин биз азыр кооптонуп күтүп жаткан паводковый период деп коет. Мына суу, сел ташкыны эми башталып атат. Анткени биздин тоолорго быйылкы жылы 2 метрден ашуун кар жааган. Ал жааган кар эми жайга чейин эрип, суунун деңгээлинин көтөрүлө турган убагы болот. Биздин кооптонгон ушул алдыңкы абалдарыбыз ушул жай мезгили болуп атат. Бирок ага карабай быйыл өзгөчө кырдаалдар эрте башталып, эрте өлүм житим болуп, бизде эртерээк көп чыгым тартышыбызга туура келди. Негизи ушул быйылкы жыл Кудай эле сактасын, мындан ары жагы тынч болбосун. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин абалын, жалпы мамлекеттин абалын бир көргөзүп атат да. Бул биз табият кырсыктарына кандай туруштук бере алабыз? Чындыгында алардын кесепеттерин жоюу боюнча дагы сиздер тараптан көптөгөн иш аракеттер жүргүзүлүп атат. Ошолордун бир токтолуп өтсөңүз, кайсыл багытта, мисалы өзгөндө болуп өттү, өтө жаман окуя
чоң айда болуп атат, мына ошолор боюнча, алардын кесепеттерин жоюу боюнча кандай аракеттер көрүлүп атат бүгүнкү күндө? Бардык өзгөчө кырдаалдарга атайын определенный мындай даярдалган өзүнүн кесепеттерин жоюу иш-чаралары болуп өтөт. Буга биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү структуралары, подразделениялары бардыгы өздөрүнүн ишин ушул убакытка чейин тастыктап, ушул убакытка чейин даярдыкка келтиришкен. Күчтөрдү, средстволорду бардыгына. Андан сырткары биздин мамлекетте мамлекеттик жараны коргонуу системасы бар. Ал системага айыл өкмөттөрдөн баштап организациялар, даже жеке адамдарга чейин кирет. Бул системаны башында кармап мындай руководство этип турган граждандык коргонуу боюнча өзүнүн закону бар, Кыргыз мамлекетинин. Ошол закондун негизинде иш алып барабыз. Сиз айткан өзгөчө кырдаалдардын ар бирине тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлгөн. Мына чоң алайда 3 май күнү жер тирөө болуп өттү. Азыркы күнгө уже 1000 турак жайга изилдөө иш-чаралары жүргүзүлдү. Биздин департамент мониторингдин адистери менен жергиликтүү граждандык коргонуу комиссиялары менен бирге биздин министрликтин областтык, райондук бөлүмдөрү башкармалыктары менен чогуу. Анын ичинен мына соц объектилерден 7 объект жабыр тарткандыгы аныкталды. Турак жайлардын, ошо 1000 турак жайлардын ичинен 5 степенге бөлүнөт. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи депчи. Авариялык абалдагы или капиталдык ремонтко тиешелүү деп ушинтип 5 абалга бөлүп туруп, тиешелүү үй бүлөлөргө өзүнүн тиешелүү уровендеги немеси ыйгарылат. 4-нчи или 5-нчи абал даражадагы разрушение болгон деп. Бүгүнкү күндө ошол чоң алайга дагы чатырлар бөлүнүп берилген. Кышкы чатырлар бар, арасында жайкы чатырлар бар. Бирок биздин тиешелүү подразделениялар ошол жерде бүт даярдыкта элге жардам берип ошол жерде турушат. Маселен, жогоруда кесиптешим айтып өткөндөй, акыркы табият кырсыктары биздин мындай чынык абалыбызды көрсөттү да. Анан жогоруда сиз өзүңүздүн сөзүңүздө айттыңыз, бул мындай бир башталышы гана дегендей кылып. Буга чейин министр дагы, Кубатбек Боронов дагы бул башталыш гана болчу. Дарыяларда суунун деңгээли 2 эсе көтөрүлүшү мүмкүн. Нормадан ашык кар жаады, эми табият кырсыктар мындан ары да көп болушу мүмкүн дегендей бир сөзүн айтканда, мына ушуга даярдык кандай? Сиздерде мындай анализ бар экен, болжол бар экен. Бул башталыш гана болуп, табият кырсыктары мындан ары дагы өрчүп кетпейби? Даярдык кандай негизинде министрликте? Биздин министрибиз генерал-майор Боронов Кубатбек Айылчевич өзүнүн ар бир аппараттык жыйналыштарыбызда, чогулуштарыбызда бизге эскертип заданияларды койгон, тапшырмаларды берген. Өзгөчө мына биздин чоң дарыяларыбызда кооптуу участокторду бардыгын изилдеп, ар бир кооптуу участокко тиешелүү иш-чараларды алдын ала паспортторун түзүп, тиешелүү таштардан өзүнүн корун түзүп, тиешелүү материалдардан, ГСМдерден НЗ резервдер түзгүлө депчи. Ошондой багыттарда топ-топ болуп жумушчу топтор түзүлүп, Ош, Жалал абад, Баткен областтарына уже жаз башталгандан бери кыдырып, ар бир кооптуу участоктордун бардыгына тиешелүү иш-чараларды алдын ала тактап азыр. НЗларды даярдап, жергиликтүү бийликтерди күчтөрүн даярдыкка келтирип, МЧСтин күчтөрүн даярдыкка келтирип, ГЗын системасын даярдыкка келтирип, уже алдын ала бардыгын даярдыкка кармоодобуз. Азыр бизде бир кыскача элден сурамжылоо жүргүзгөн элек, ошол өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгүнө багытталган. Мына ошону көрөлү дагы, анан ары кайрадан түз эфирде маегибиз улантабыз.
Мен орточо баа берем. Жакшы баа бербейм, жаман баа бербейм, орточо баа берем да карындашым. Жардам кылып атат, барып палаткаларды коюп атат, тамак аштарын берип атат. Ошо азырынча жакшы. МЧСтин иши мындай туура эмес да, нормаль иштей албашат. МЧС жакшы иштеп атат. Баардык жерделерди карап атат го. Көңүл бөлүнүп атат, уже багандай факт болгондон кийин көңүл бөлүнүп атат да, мындай ачык айтканда. Эгерде мен алдын ала айтып, алдынан ала деп айтып атышат өздөрү, айтканбыз, тигинкенбиз деп атышат. Кичине боло активныйраак болуп эметсе деген ойдо эмче. Министр өзү окуя болгон жерге барып, жумушчуларды жеткиликтүү деңгээлде жиберип жатат деп айтсак болот. Кайрадан биз жаргылчактуу улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы бир ирет кайтап өтөлү. Эгерде сиздерде дагы мына ошол өзгөчө Кыргыздар министрлигинин ишмердүүлүгүнө байланышкан суроолор боло турган болсо, биздин экран алдында телефондор жазылып турат. 0551 менен 370077 деген телефондор. Мына ошолорго байланышка чыгып, сурооңуздарга калтырсаңыздар болот. Эми биз ага карай сурообузду узатайлы. Бүгүнкү күндө ушул мен Чоңлай районунда да болуп келдим да, аябагында эле көп жапа чеккендер бар. Мисалы 600ге жакын үйдө бүгүнкү күндө жашоого болбойт, кооптуу аябагында эле. Алардын канчасы такыр жашашка мүмкүн эмес. Алар ошол тургундардын өзүнөн сурасак, бизге келип кетти, министрликтен келип кетти. Жардам боюнча азырынча бир жакшы бир так жооп айткан жок дегендей кылып атышат да. Аларчы нол жагынан жардам берет, же болбосо силерге цемент алып беребиз, же болбосо кыш алып беребиз дегендей эч бир мындай эме айтышкан жок деп атат. Сиздерде азыр бүгүнкү күндө пландоолор барбы ушулар боюнча? Так. Туура айтасың. Быйылкы жылдын 1-январына чейин биз өкмөттүн 155 токтомун иш алып барчу элек. Мындайча айтканда, ушундай жабыр тарткандарга судага чегерип, мамлекет тарабынан 200 000 сом акча и чек берилчү. Бирок азыр ал токтом токтотулуп, азыр мамлекет тарабынан суда берилбей, бардык ушундай өзгөчө кырдаалдарга туш болгон үй бүлөлөргө страховой компаниялар жардам бере турган болчу. Камсыздандыруу фонддору. Ооба, камсыздандыруу фонддору. Мамлекеттик камсыздандыруу ишканасы. Бирок бул жерде бир өзгөчөлүк бар. Сиздин камсыздандыруу фондунан акча алыш үчүн биринчи очередь сиздин үй жайыңыз ошол камсыздандыруу фондуна катталган болуп эсептелиш керек. Ал үчүн сиздин үй жайыңыздын обязательно порядке документи болуш керек. Мен суроону кыскартайынбы? Ошол жерде Чоңлай районунун дээрлик 99% ошол тургундар айтышы, биз камсыздандыруу фондунан өтпөй калган элек. Эми биз эми түшүнүп атабыз буну депчи. Айла жок, эми бул жагын эмне кылайлы дегенде ушундай суроо коюшту да. Бул эми мисал болуп атат да, азырчы башка элдерге дагы. Эми азыр бүгүнкү күндө биз биринчи мамлекет жардам бере турган биринчи гигиеналык каражаттарды, мисалы үчүн да, чатыр ушундай жылуу немелерди техникалар менен жолдорду жасаттырып, спасательдер менен биринчи жардамдарды бердик. Мындай айтканда. Азыр мындан ары жер трансформацияланат, мисалы үчүн. Же болбосо ошо турак жай талкаланган жерге жашайм, үйүн кайра ремонттойм десе, ошо үйү турган жерге үй салууга уруксат берилет. Биздин башка структуралардан, мамлекеттик регистрация кызматтарынан, алардан үйлөрдүн документтерин жасоого жардам беришет, мисалы үчүн. Биздин МЧСтен дагы азыр бүт бардык жака тиешелүү маалыматтар жеткирилди и ушул өзгөчө кырдаалдардын жабыр тарткандарга жардам фондун түзүлөт. Ошого түшкөн акчага карап будущем жардам берилет. Анан азыркы күндө караштырып атат, мүмкүн материалдык жардамдарды дагы биз дальнейшем караштырганга аракет кылабыз. Бирок так азыр эми мына боюнча биз багыт боюнча жардам беребиз деген эме жок, Жок, азыр биз биринчи тактап чыкканыбыздан кийин анан дальнейшем конкретно өзүбүздүн сунушубузду айтабыз. Рахмат. Бизде телефон байланыш келди. Көрүүчүбүздү кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Урматтуу телекөрүүчү, келиңиз, биз сизди угатабыз. Алло. Угатабыз сизди, сүйлөй бериңиз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен эмче жөнүндө бир айтып коеюн дегенмин. Эмче жакшы иштеп атат. Эмческе рахмат. Мына ошо элдерде да ансезин болуш керек да. Элдер бир жерден жылдегенден кийин бул жерде мен акамын жеринен бир жерде отуруш керек эмес да. Элдер эмчесте сөзүн окуп жылыш керек да. Эмческе рахмат. Шуну айтып коеюн дегенмин. Рахмат эчке. Рахмат байланыш. Терең ыраазычылык билдиребиз. Жана дагы сурамжылоодон дагы көп болдук, көпчүлүгү ошол МЧСтин ишине, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишине ошол канааттана тургандыгын, алардын бүгүнкү күндө жакшы иштеп аткандыгын айтып өтүштү. Негизи эле акыркы учурларда мындай бир табият кырсыктарынан элде өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай бир эскертүүчү орган катары эле мындай бир түшүнүк пайда болуп калды да. Маселен, гидрометеорология кызматы алдын ала бул числодо датада ошол жамгыр жаайт же болбосо кар жаайт деп эскертүү берет. Сиздерде кандай, мисалы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизи компетенциясы кандай? Иши эмне өзү? Конкреттүү, реалдуу көз менен караганда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин биринчи иши бул сактоо, жардам, коргоо. Бунун ичине бардыгы кирет. Бирок ошол эле мезгилде өзгөчө кырдаалдар министрлиги как мурунку гражданская оборонанын, жараны коргоонун наследники катары ошонун артынан анан МЧС пайда болгондо. Ушу жараны коргонуу системасындагы бардык кызматтардын үстүнөн курит этип, ошонун штабын түзүп, ошол системаны алып барат. Ал жараны коргонуу системасына 12 служба кирет. И анын ичине Ички иштер министрлиги дагы кирет, Минздрав дагы кирет, мына жол транспорт министрлиги дагы кирет. Айтор министрликтердин бардыгы 12 кызмат кирет. Кээ бир область шаарларда 11, кээ бир область шаарларда 12 болуп калат. Бул кээ бир өзгөчөлүктөр бар. Ошонун негизинде өзгөчө кырдаалдарга карата бүт даярдыкты тынчтык мезгилде дагы, согуш мезгилинде дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги граждандык коргонуу системасынын багытында бардык коргоо, сактоо, жардам иш-чараларын бардыгын алып барат. Эми бул үстүртөн айтылганда, негизгиси. Атак, азыр ар жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги жылдын акырында пландаштырат. Атайын алдын алуу иш-чаралары СПМ деп коебуз. Авариялык кайра калыбына келтирүү иш-чаралары. Бул өзүнчө отдельный план. Жашыл доллар планы. Мына ушу 3 пландын негизинде иш алып барабыз. Авариялык кайра калыбына келтирүү иш-чаралары бул капиталдык курулуштарга кирет. Буга объему, көлөмү өтө чоң курулуштар киргизилет. Чоң мосттор, чоң көлөмдөгү дамбалар, мисалы үчүн да. Баада чоң селятводный каналдар өтө чоң болсо, ошолорду бетондоо, баада объем чоң абалдагы курулуштар кирет. Андан дальше өтсөк, СПЛМ атайын алдын алуу иш-чаралары. Бул жергиликтүү бийлик менен, башка министерство ведомстволор менен чогуу, бейөкмөт уюмдар менен, жеке адамдар менен чогуу биргеликте уюштурулуучу иш-чаралардын планы. СПЛМ деп коет. Мисалы үчүн, ушул жерде сөзүңүздү бөлөйүнчү. Мына ушул экинчи айткан бөлүккө мындай ушул багыттагы иш кандай деп ойлойсуз, мисалы азыркы учурда? Ушул багыттагы иш азыркы учурда жергиликтүү бийлик менен бирге болуп аткан иш. Канааттандырабыз сизди. Мисалы үчүн Жалал Абад областын эске ала турган болсок, аябай канааттандырат. Анткени Жалал Абад областында өзгөчө кырдаалдар көп жылдардан бери тынбай, постоянно көйгөн, ар дайым катталып жаткандыктан жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл түшүнүп калган. Өзгөчө кырдаалдар бул эмне экенин, өзгөчө кырдаалдарга каршы биргеликте күрөшкөндө гана жеңэрине. Өзү дагы күрөшө аларын сезет. Ош областында, мисалы үчүн Өзгөн районун ала турган болсок, Өзгөн районунда ушул маселелер
өтө жогорку деңгээлде уюштурулбай калып атат да. Мисалга ала турган болсок, мына кече кинде эле Жазы дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, Ош-Бишкек жолунун 610 километражында көпүрөнүн үстү жагына дарыянын оң жегин жеп, бир канча зданияларга, жолго и электричество лепке коркунуч келтиргенде, жергиликтүү бийлик и МЧС бардыгы биригип ошол жерде топтошуп убагында ишти уюштурушкан жок. Негизинде энергетика боюнча өзгөн РЭСтин тиешелүү жетекчилери убагында чара көрбөгөндүктөн мына премьер-министрибиз иштен алды. Буга элдин бардыгы күбө. Анткени убагында ушул коргоо иш-чараларын уюштуруп койгондо ошол леп астын жеп кулабайт эле. Бир канча айылдар энергетикасы жок, энергиясы жок, жарыксыз отурбайт эле. Мисал үчүн да. Мындай мисалдарды келтирсек көп, бирок жакшы жактарды дагы айтсак болот. Мисал үчүн Жалал Абад областында ошол эле Оштогу баягы өзгөндө Жазы дарыясы 100 кубтан 150 кубка чейин суу келсе, Жалал Абад областында Көк дарыясында, Кара Үңкүр дарыяларында 300 кубтан ашык суу келди. Ошого элдин бардыгы чыгып, Жалал Абад мэриясы, Сузак району, Нуукен району, Базар Коргон районундагы жарандык коргонуу системасында бардык службалар, МЧС башында туруп уюштуруп, ошол жерде губернатор башында туруп, биздин министр, замминистрлер бардык службалар менен барып ошол жерде убагында ошончо кубтагы сууну убагында тосуп, элди эвакуация кылып, иш-чараны жүргүзүп сактап калышты. Анткени бул жерде уже буга чейин бир канча жолу өзгөчө кырдаалдар болуп, бүт службалар буга чейин дагы даярдыктар, учениялар өткөрүлүп, ошого даяр болуп калган да. Практикадан өткөн. Ошон үчүн убагында иш-чараларды жүргүзүп калышты. Рахмат Эрдис мырза. Биздин азыр кезек жарнамалык тыныгууга келди. Мына ошол тыныгуудан кийин кайрадан жолугабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин маек улантылат. Сурооңуздарды даярдап, бизге байланышка чыгып айтып турсаңыздар болот. Азыр болсо жарнама. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Андыктан сиздер дагы талкууга кошулуп, экран алдындагы телефондор аркылуу биздин талкууга кошулуп, үн кошсоңуздар болот. Бүгүн биз сиздер менен акыркы учурдагы табият кырсыктарынын кесепеттерин талкуулап жатабыз. Негизи жана өзүңүз Эрдис мырза токтолуп өттүңүз, биздин милдеттердин бири бул сактоо, адамдарды сактап калышыбыз керек ушундай бөдө кырсыктардан деп. Мына сырткары анан кийин айтып атасыз, тургундар түшүнбөйт, иш алып барууда тургундар мисалы ата журтум, бул жерде менин ата бабам жашаган деп ошол жерден көчпөйт депчи. Бирок мындай кырсык катталганда баягы эле келип туруп сөз өзгөчө кырдаалдар министрлигине тийип атат. Булар эмнеге алдын ала айткан эмес, пункт койсо болмок, буларды алып чыгып койсо болмок депчи. Мына ушул жерде сиздерге кандай бир тоскоолдуктар бар? Эл менен иштешүүдө мыйзам жагынанбы же? Туура айтасыз. Бул мындай случайлар болуп атат. Мыйзам жагынан бир канча өзгөртүүлөрдү, кошууларды киргизүүгө азыр кайрадан жарандык коргонуу законун иштелип чыгууда. Бир канча дополненияларды кошууда, мисалы үчүн ошо предписанияны кандай негизде бериш керек. Анан элди көчүрүүдө мурда 2005, 2006, 2008 жылдарга чейин биз заставить этүү элди барып үйүн бузуп, ошо кооптуу участоктарда элди көчүрүп чыккан учурубузда сот алдында жооп беришке да туура келген бул боюнча. Ошон үчүн андай заставить этип көчүрүп чыгууга биздин конституциябыз жол бербейт. Ар бир элдин өзүнүн эрки, мындай айтканда, каалоосу, өзүнүн каалоосу. Анан айла жок, барып биздин демократия ушундай жолго салып, ошол багытта элди барып только эскертүү гана биздин мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иш-чараларын күчөтүүбүз. Мисалы үчүн жана эле айтып кетмес болом депчи. Бул алдын ала өзгөчө кырдаалдар болуучу кооптуу участоктарды алдын ала кыдырып изилдеп чыгып, ошол жерге кандай коргоочу иш-чараларды уюштурабыз. Чогуу ошол эл менен биргеликте. Ошол айыл менен, ошол организация менен, ошол айыл өкмөт менен, ошол акимчилик менен чогуу биргеликте.
Андан сырткары Жашыл долбоор деген проектибиз бар. Бул Жашыл долбоор ишмерчеми ошол кооптуу участоктарга, көчкү боло турган, сел боло турган, кургакчылык боло турган ушундай участоктарга бак дарак эгүү, көчөт эгүү, урук эгүү, ошонун негизинде ошол кооптуу участоктарды бак даракка айландырып, бакка айландырып, токойго айландырып, ошол жерге өскөн өсүмдүк өзүнүн тамыры менен ошол көчкүнүн астында жаткан суулуу катмарга жетип, жалбырактары менен испарение кылып, ошол көчкүнүн алдын алуу. Суу жээктерин бекемдеп өзүнүн тамырлары менен, селдин алдын алуу. Ушул сыяктуу мына кырсыктардын, табигый кырсыктардын, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иш-чараларын жүргүзүүдөбүз. Бирок экинчи жагынан биздин элибиз ата журтка байланышып, тоого байланышып, ушундай мал чарбага байланышып жашоосу ошондой байланышканына себептүү башка жерден трансформация кылып туруп 8 сотик, 6 сотиктен жер берсең, ошончо мал менен келип көчүп жашаганды каалашпай атат да. Кайра эле мурунку ошо кооптуу жайга барып жашап алышат. Эмне кылыш керек? Бул түшүнүктүү. Бардык элге жылдан жылга түшүндүрүү иштерин жүргүзө берсе, мына өздөрү көрүп жатышат. Мисалы үчүн мына Аюс айда. Быйылкы жылы бир канча жолу эскертилген. Даже ушу Аюс айдагы жергиликтүү тургундар өздөрү жазып берген. Биз макулбуз ушу жерде көчүп көчсө дагы жашоого депчи. Биз чыкпайбыз деп жазып берген. Жергиликтүү бийликке бар предписанияны да беришкен. 17 январда беришкен. Акимчиликке дагы алып барып беришкен. Чыгаргыла мыналарды деп. Алардан бери барып туруп жергиликтүү бийлик барса дагы чыкпай жашашкан ошол жерде. Бирок табият бул көчкү деген тилсиз жоо да. Айттырбай бир түндө басып калды. Мен ойлоп атам да, Эрдик мырза. Ушунун бардыгынан биздин элибиз көрүп күндөн күнгө өзүнүн ошо кооптуу жайда жашап атканын ошолорго салыштырып сабак алып түшүнүшөт. Кудай буйрса. Жылдан жылга биз түшүндүрүү иштерин токтотпой жүргүзүп турсак, ушу СМИ аркылуу, жергиликтүү ушу бийликтер аркылуу биз өзүбүз дагы бири-бири менен түшүндүрүү иштерин жүргүзө турган болсо, Кудай буйрса биздин элибиз келечекте өзгөчө кырдаалдарды түшүнүп, ушуга карата каршы иш-чараларды, уюшулган иш-чараларды туура жүргүзүүгө жардам беришет. Мисалы да, түшүндү дейли да, мисалы азыр түшүнүп калышты, мисалы башка жайдагылар эгер эртең мына жерден көчүп кетиши мүмкүн дей турган болсо, балким кооптонуп чындап эле башка жайга чыгууга макулдугун берет. Бирок бүгүнкү күндө мына ушундай жерлер барбы бизде? Тургундардын шартына төп келе турган, бөлүп бере турган атайын жер тиркелери. Бизде айыл чарба жерлерине мораторий жарыяланганын билесиздер. Айыл чарба жерлерине биз турак жайга бөлүп бере албайбыз. Аны түшүнүп турасыздар. Притом бул милдет жергиликтүү бийликтин милдети. Что жерди трансформация кылып, ошол жабыр тарткан үй бүлөлөргө бөлүп, ошолорду көчүрүү. Бирок бизде суу жетпеген, ушундай какыр жерлер бар да, иштетилбеген, суулуу эмес айыл чарба жерлер, кайрак жерлер бар. Ошол жерлерден ушундай айыл отургузуп, участоктарды бергенге биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мисалы үчүн азыр бүгүнкү күндө Жалпак Таштагы баягы өзгөчө кырдаалдардан жабыр тарткан, жер көчкүдөн жабыр тарткандарга Мырзарык Кароол айыл өкмөтүнүн Мырзарык айылынын ылдый менен Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн ылдый жагынан Курбуташ айылындагылар көчүрүп атасыздар. Ошол жерге пландаштырылууда. Ошол жерге көчүрүлүшөт алар. Маселен, Эрнест агай, мен жогоруда бир суроону бербей калыптырмын. Сиз айтып өттүңүз да, баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигине Конституцияда бир керектүү мындай бир жагдайлар каралбай калыптыр. Биз ошондой бир сунуштап атабыз, кошумча дегендей кылыпчы. Анда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мындай укугу кеңейеби же кандай бир өзгөртүүлөр сунушталып атат? Жогоруда айтып өттүңүз го, ошол Конституцияда деген жокмун.
жарандык коргонуу мыйзамы жөнүндө айттым, гражданская защитанын закону боюнча айттым. Ошолдо жергиликтүү бийликке тиешелүү иш-чараларды бериш керек, функцияларын бериш керек. Акимчиликтерге, службаларга бериш керек тиешелүү иш-чараларды жүргүзүүгө. Ошо закондо каралыш керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү баягыдай службалар менен чогуу взаимодействияда иш алып баруу иш-чараларыны уюштурууга мүмкүнчүлүктөр берилиш керек. Баягы күч каражаттарыны, финансирование ошол жактарын караш керек да. Азыр так эмес балбы? Азыр кээ бир кемчиликтери бар, бирок Кудай буйрса алар жоюлат. Мен ойлоп атам да, Эрнис мырза, мына жерде маселе ошол тургундар көчүрө турган, башка жака коопсуз жайга көчүрө турган тургундарга берилип аткан жерлердин шарты аларга туура келбегендигинин айынан да көчпөй атабы деп ойлоп атам да менчи. Туура айтасыз. Мисалы, азыр бир жашынакай суусу булагы чыккан жерде же болсо малын жайган кенен жайыты бар жерде жашап аткан адамдар чындыгында барып 6 сотук жерде кайрак жерде жашагысы келбейт да. Маселени ушул жагынан да бир карап көрдүңүздөрбү? Ал жагынан да каралган маселе. Ошол жагынан каралып, именно тоолуу аймакта жашаган биздин жарандарды болушунча өздөрүнө ыңгайлуу тоолуу участоктардан жер берүүгө аракет кылуудабыз. Чөлдө жашаган биздин жарандарга ошо ылдый жактан бергенге аракет кылуудабыз да. Бирок кээ бир убактарда айла жок, ошо сиз айткандай туура келбеген жерден беришке дагы туура келет. Анткени баары бир маселени чечишибиз керек да бир жагынанчы. Ошол жер берилгенден кийин, эл ошол жерге жайгашкандан кийин азыркы күндө технология өнүккөн. Жол жасалат, инфраструктура түзүлөт жана эле суу жеткирилет, электричество жеткирилет. Башка айылдарда деле ошондой эле шаарларда ошондой эле жерде жашап атышпайбы? Алар дагы секин ошол жерге бардык адамдар адаптация болот. Маселен, акыркы табият кырсыктарынан кийинчи мындай жарандарды бир зордоп көчүрүп чыга баштадык да. Маселен, Жалал Абадта, Өзгөндө жүрүп атат, убагында сууду алып, жер алып, көчпөй чыгып калып калгандар. Ушул иш качанга чейин созулушу мүмкүн? Же жарандар өзү түшүнүп чыгат деп ойлойсузбу? Же буга чейин бир зордоп чыгарган эмеспиз да? Биз зордоп чыгара албайбыз. Бирок ошол ишке барган учурларыбыз болууда. Уже көчкү келе жатса, сел келе жатса, баягылардын баардыгын чыгарышка туура келет. Айла жок. Бирок элибиз түшүнүш керек, бул көчкү сел бизди аябашынчы. Бул тилсиз жоода. Значит, бул жерде болушунча коопсуз жайга барып жашаганга аракет кылыш керек. Эртең ошол малды дагы ошол жактан иштеп тапсаң болот. Ошол турак жайды ошол жака барып курсаң болот. Өмүрдү таба албайсың да. Ошого мындай өзгөчө кырдаалдарга кабылган биздин жарандарыбызга айтар элем, өзгөчө кырдаалдардын биринчи очередь алдын алыш керек. Айлана чөйрөбүзгө бак тигишибиз керек. Арыктарды тазалашыбыз керек. Үйдү туура стандартка туура келтирип, требованияларга туура келтирип, талаптарга туура, сынипке туура келтирип курушубуз керек. Архитектурага туура келген. Анткени биздин көпчүлүк аймагыбыз 9 балдык сейсмологияга туура келет да. 9 балдык жер тирөөгө туура келет. Ошого туура келтирип үйдү куруш керек. Анан биз айлана чөйрөдөгү токойду бүт кыйып алган болсок, отунга деп, арыктарды тазалап атсак, жогору жакта, мисалы үчүн, бир эле кайрагай 4 тонна сууну кармайт экен эле. Жогору жакта токойлордун баардыгын кыйып бүткөнбүз. Суу кайсы жакка сиңиш керек? Суу баардыгы топтолуп келип, агып келип, ошо ылдыйга ошолордун үйүнө келеби? Арыгын тазалап атса, арыкка батпай үйүн каптайбы? Жолун каптайт. Вот ошонун баардыгында келип, баардык өзгөчө кырдаалдар биздин өзүбүзгө байланыштуу болуп атат. Туура белгилеп өттүңүз. Чындыгында бул маселе бар. Кийинки суроого өтсөк. Бүгүнкү күндө түштүк регионунда же болсо түштүк аймагында дейбиз байтор кооптуу аймактар. Ошолор боюнча да кенен токтолуп, ошол телекөрүүчүлөргө бир түшүнүк берип койсоңуз. Кайсы жерлерде?
да калды да, Так. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин интернетте сайты бар. Официальный сайт бул. Любой жаран, ар бир жаран, сиз биздин элибиздин бардыгы ошол интернетке өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сайтына кирип, биздин ушу мониторинг боюнча өзгөчө кырдаалдардын багытында кооптуу участоктарда определять эткен мониторинг боюнча китебиз бар. Ар жыл жаңыртылып жасалып турат и ошол сайтка киргизилип турат. Ошо божомолдоо китеби деп коет кыргызча айтканда. Ошону ар бир жаран ачып, өзүнүн жашаган аймагын ошол жерден көрсө болот. Кооптуу жай болгон болсо киргизилген болот ошол китепке. И биздин ошол сайтка кирип, бүт жаңылыктарды, бүт көрсөтмөлөрдү, тиешелүү китептерди, тиешелүү ушул божомолдоолорду бардыгын көрүп, тактап, неме кылганга ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы мен азыр айылдагы атам сиздердин сайтыңыздарды билбейт дагы, анан экинчиден колунда каражаты да жок сиздердин сайтыңызга кирип карап алгангачы. Ошону бир башкачараак жол менен элге жеткизүү бир. Азмат шашып кеттиңиз да. Мен биринчисин айттым эле. Биринчисин айттым. Экинчиси. Бизде СУКС деп коет. Центр управления кризисной ситуациями. СУКСтун базасында бир канча багытта компоненттер түзүлгөн. Служба 112 кызматы бар. Телефонду аласыз, 112-ге чалсаңыз, сизге МЧСтин оператору жооп берет. Ошол жерде мисалы үчүн кокустан бир авариянын күбөсү болуп калсаңыз, сиз 112-ге чалган болсоңуз, 112 сизден тактайт кайсыл жерде ошол авария болгон и кандай авария болгон. И одновременно ошол жерге МЧСтин ошол 112 кызматы ошол жерге прямо ДПСти дагы, скорыйды дагы, пожарныйды дагы, спасательди дагы өзү карап туруп ошол ишти уюштуруп өзү контролдоп жөнөтөт. Мисалы үчүн. И мисалы үчүн сиз Ош-Бишкек жолуна информация алгыңыз келип жолго чыгып аткан болсоңуз, ошол эле телефонго чалсаңыз или өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 0770 800 и 100 деген номери бар. Ага чалса дагы ошол кызматка түшөт и жооп беришет. Жолдун абалы боюнча, аба ырайынын абалы боюнча полный айтып берет. И сизге жардам бергени, совет бергени ар дайым даяр. Бул дагы бир направлениясы. Дагы бир үчүнчү багыты бар. Биздин ар бир районда, ар бир шаарда, ар бир областта биздин өзүнүн өкүлчүлүктөрүбүз бар. Ош-Бишкек шаарларында биздин башкармалыктарыбыз бар, областтарда башкармалыктарыбыз бар. А район и областтык подчинениедагы шаарларда биздин отделдерибиз бар, бөлүмдөрүбүз бар. Андан сырткары ар бир айыл өкмөттө жарандык коргонуу боюнча адистер иштешет, иш алып барышат. Сиздер жергиликтүү бийликке же болбосо райондордогу, шаарлардагы биздин отделдерге кайрылууга укугуңуздар бар. И алар сиздерге жооп бергенге, жардам бергенге, кеңеш бергенге, көрсөтмө бергенге милдеттүү. Рахмат. Маселен, ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишин жакшыртуу үчүн министрликте кандай реформа керек, кандай иштер керек негизи эле? Сиздин оюңуз кандай? Министрликтин ишин алга жылдырыш үчүн. Азыркы убакта оптимизация жүрүп жатат биздин министрликте. Өзүңүздөргө белгилүү мамлекеттик өрт коопсуздук кызматы, өрткө каршы кызматы. Өрткө каршы кызматынын областтарда, райондордо, шаарларда да алардын отделдери, башкармалыктары бар. Өзүнүн тиешелүү подразделениялары бар. Бирок ошол эле убакта биздин райондордо, шаарларда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмдөрү да иштейт. Азыр экөөнү бириктирип, универсальный бардык өзгөчө кырдаалдарга бир убакта бирдей иш алып бара турган, иш-чараларды уюштура турган ушундай подразделенияларды түзүү боюнча оптимизация жүргүзүлүп жатат.
Кудай буюрса жакында уже бул ишке ашат, анткени өкмөттүн токтомундагы чыккан бул боюнча. И бул боюнча тиешелүү иш-чаралар уже уюштурулуп этегине чыгууда. Убактыбыз аягына чыгайын деп атат, ошон үчүн батыраак тез суроолорду берип, сизден дагы көп жооптарды алып алсак. Бүгүнкү күндө министрликке кызматкерлери барып эгер бир жагдай боло турган болсо, кырсык боло турган болсо, мына ошонун кырсыктын кесепеттерин жоюуга кызматкерлер, ошондой эле техникалар жетиштүү. Мисалы алсак, Ош Алай жолунда эле эгер бир жер көчүп жол туруп кала турган болсо, ошол жерге ыкчам техника, ыкчам мындай топ барып тез ишти алып барганга бир мүмкүнчүлүктөр жаралып атат. Вот бул жерден сиз дагы бир биздин көпчүлүк элибиздин азыркы ушул өзгөчө кырдаалдары боюнча түшүнүүсүн көргөздүңүз. Биз ошон үчүн көбүнчө түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүбүз да ушундан. Сиз айткан мисалы үчүн ошол жолдордун ээлери бар, Минтранс. Ал жолго Министерство транспорт и дорог ага биздин мамлекет ошол өзгөчө кырдаалдарга дагы, ремонттоо иштерине дагы, күнүмдүк эксплуатацияга дагы тиешелүү техникаларды, тиешелүү средстволорду бөлгөн. Эгер ошол жолдо кырсык боло турган болсо, көчкү түштү, или таш кулоо болду, или кар көчкү түштү, независимо от этого. Жергиликтүү ошо деп Минтранстын ишканалары ошол жолду тазалаганга, ошол жолду эксплуатациялап калыбына келтиргенге милдеттүү. Ал эми башка эле жагдай, бакыдай өзгөргөндөй жагдайларда. Ички чарбалык жолдор бар. Аны жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлик органдары бар. Айыл өкмөттөр, мэриялар, шаарларда болсо. Райондо райондук мамлекеттик администрациялар, акимчиликтер бар. Вот ушулар ошол жергиликтүү бийлик чогулуп алып туруп, ошол жергиликтүү ички чарбалык жолдордун ээси ошолор. Сиздерге такыр тиешеси жок ал, иш-чараларды көрүш керек. Такыр тиешеси жок. Шашпай турсаңыз. Жок, убактыбыз аз да, биз сизден бат-бат жоопту алышыбыз керек. Ошолордун күчү жетпей калганда биз жардамга келебиз. Өзгөчө айыл өкмөттөргө, мэрияларга, акимчиликтерге биз обязательный порядкта жардамга келебиз. Мен сизден кыскача суроо бердим. Техникаңыздар, кызматкерлериңиздер жетиштүү бир кырсык болгондо ошонун кесепеттерин жоюуга деген кыска суроо. Жетиштүү, бирок убакыттын өтүшү менен техникалар да эскиреткен, ошондой технический проблемалар болгон учуру болот. Мына сырткары ошол жер титирөө болот, болсо жамгыр жааганда, мисалы биздин телефондорго келип ошол сиздердин министрликтен атайын эскертүүлөр келет, мынчасына чейин жамгыр жаайт мындай болот деп. Мына сырткары ушундай жер титирөөлөрдү да бир кырсыктардын алдын алууда мындай анализдөөчү, аныктоочу аппараттардын жетиштүүлүгү же барбы ушундай? Туура айтасыз. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Акыркы жылдары Кыргыз Гидромет, МЧС биригип ушу сиздерге через СУКС ушинтип информация берип, телефонуңуздарга СМСтер жөнөтөт. И прогноз погодаларды аба ырайын көргөзгөндө 3 күнгө чейин так маалымат берилет. Байкадыңыздарбы? Жамгыр жаайт дегенде жаайт, мурункудай жаайт же жаабайт дегенде эмес. Себеби акыркы убакта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыргыз Гидрометтин тиешелүү өзүнүн оборудованиялары современный уровеньде жетиштүү болуп калды, жаңыланды, тиешелүү адистер күчөдү, через спутниковый анализдерди иштеп чыгып атышат, мындай айткандачы, автоматташтырылган оборудованияларды иштеп чыгып атышат. Ошолордун баардыгынын жыйынтыгында келип биздин ушундай прогноздорду берүү мүмкүнчүлүк чоңоюуда. Анан кийин башка мамлекеттерден да бизге баягы гуманитардык жардамдар келет атпайбы? Палаткалар, кийим-кечилер айтор баягыдай ошо кырсык болгон жерге алып барып берүүчү. Мына ошондойлор да бүгүнкү күндө сиздердин кампаңыңыздарда барбы? Конечно бар. Биздин борборлоштурулган кампабыз бар. Андан сырткары ар бир областтарда, шаарларда биздин башкармалыктарга тиешелүү резервтер берилген. Биздин борборлоштурган кампада ошол сиз айткан гуманитарный помощь сакталып турууда. Өзгөчө кырдаалдарда
обязательный порядка чатырларды, жылуу кийим кечелерди, биринчи гигиеналык каражаттарды обязательно жөнөтүлөт ушул жерден. Бул даярдатылган НЗ деп коебуз, запас. Бар, бар, турат. Мен сизге бир 2 суроо берейин. Так 2 сөз менен жооп бергенге аракет кылыңыз. Анткени бизде 1 минут гана убакыт калды карамагыбызда. Маселен, жай мезгилинде баягы өрт кырсыгы көп болот эмеспи? Бизде социалдык тармактарда Кыргызстанга өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиг учак алуу боюнча бир атайын марафон башталды эле да. Министрлик ошого кызыгып көрдүбү? Канча каражат чогулду, ким чогултуп атат? Дегеле маалымат барбы? Бул боюнча министрликтин өзүнүн организациясы бар, авиационный ишканасы. Биздин бир вертолетубуз бар, аны өзүнүн ушундай ремонттон өткөрүү учуру келип калган, ошондон өткөрүш керек. А так сиз айткан маселе боюнча информациясы бар, ошол боюнча заниматься этүүдө. Дачасы боюнча, маселен, сиздер көзөмөлдөө атайын марафон өткөн, бирок дал болсо ызы чуу чыгып, баягы бөлүштүрүү жагы бизге жетпей атат дегендей кылып, Дача суу айылында баягы кырсыктан жабыркагандар айтып жүрүшөт да. Бул маселе эмне болду азыр? Бардык мындай маселелер контролдо Дача суу боюнча. Атайын бир гана МЧС эмес, ал жерде бир канча структуралардан, баягы граждандык коргоонун бардык службалар биригип, жергиликтүү бийлик биригип, правительственный деңгээлде комиссия түзүлгөн. Ошо жумуш стоп, ошо комиссия ишти алып барды. Ошо штаб ошо жерде тиешелүү бөлүнгөн средстванын баардыгын элге жеткирүүдө. Менен акыркы суроо. Бүгүнкү күндө ошол өзгөн чоң алай райондордундагы кырсыктарда ошол жардам берүү үчүн тургундардан баягы Дача сууда эле уюштурулбадыбы атайын акча топтоо боюнча? Уюшулду бул нерсе өзгөн чоң алай райондордун тургундары үчүн? Так, буну Ош областы уюштуруш керек. Атайын спецсчет ачат бул боюнча. Ошо спецсчетко тиешелүү акча каражаттары, материалдык жардамдар бардыгы бөлүнөт. Жок, азыр уже ачылдыбы, ачылды элекпи? Аны Ош областы уюштурат. Сиздерге карабайт, Жок, облустук бийлик уюштурат. Сизге тереңир ачылып берет. Чындыгында мына ушул канча убакыт болсо дагы ушул убакыт аралыгында бизге жакшы бир суроолорубузга так жооп бериңиз. Буюрса, телегөрүүчүлөр дагы бир жакшы маалымат алды деген ишеничтебиз. Акыркы бир сизге бир эркин микрофон берсек, телегөрүүчүлөргө. Кайрылуңуз. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Биздин элибизге, журтубузга айта турган сөзүбүз ушул мурунтан биздин элибиздин калган баягыдай керездери бар. Бак тик, үй тургуз, балалуу бол дегенчи. Ошо бак тик деген сөздө өтө чоң нерсе жатат. Бак дарак тиксең, ошо бак дарак табияттын кырсыгынан коргойт. Үйдү туура салсаң, ал да табияттын кырсыгынан коргойт. Биздин бардыгыбыз ошол иштерди туура эмес алып барганыбызда. Биз айлана чөйрөбүздөгү токойлорду талкалап салганыбызга байланыштуу табияттын бизге карата терс таасир тийип жаткан учуру. Биз айланабызда арыктарды тазалап, бак дарактарды отургузуп, ушундай иштерди алып барсак, бул өзгөчө кырдаалдардын да кесепеттери секин-секин азаюуда. Ар бир адам өзүн сактауга милдеттүү. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен 1 саат бою акыркы учурдагы табият кырсыктарынын кесепеттерин талкууладык. Ал үчүн бизге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калктык жана аймактык коргоо бөлүмүнүн башчысы Эрнест Дыйканбаев агайыбыз бизге келип коноктоо, ушул түз эфирде түз жооп бергенге аракет кылды. Ал эми сиздер ушул талкууга кеч кошулуп калган болсоңуздар, эртеңден баштап YouTube каналында Ош Берем ТВ деп ошол берүүнү тапсаңыздар болот. Алдан социалдык тармактарда дагы бизди таап, мына ушул Ош Берем менен бирге болуңуздар. Негизи Манастын жети саатында да болсо керек эле бул нерсе, менин эсиме келип атат. Табият менен таттуу мамиледе боло деген. Жогоруда Эрнест Бакебиз өтө жакшы белгилеп өттү. Чындыгында мына ушул табиятка биздин терс мамилебиз кайра биздин табияттан бизге жооп келип аткандай. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстаныбызда канчалык кырсыктар каткалса, мына ошолордун баардыгы оор маселе.
Ал эми алдыдагы күндөрүбүздө, алдыдагы көрө турган жашообузду жалаң гана жакшылыктар коштосун деген тилекти айтмакчыбыз. Сиздер Ош Принт телеканалынын жарылчак программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.